Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Анда дептериңерди, калем сабыңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүл буруңуздар. Сабактын темасы өмүр баян. Бүгүн сабакта биз иштиктүү иш кагаздары, анын ичинен өмүр баян, таржымал тууралуу алган билимибизди бышыктайбыз. Өмүр баян, таржымалдын үлгүсүн туура, так жазууга, оңдоп түздөөгө үйрөнөбүз. Тексттен өмүр баян жана таржымал жазуу үчүн керектүү маалыматтарды тандап алууга жана өз алдынча өмүр баян жана таржымал жазууга көнүгөбүз. Мурунку сабакта биз кептин стилдери жөнүндө кеп кылганбыз. Же болбосо кептин 5 стили бар деп айтканбыз. Бул илимий стиль, көркөм стиль, сүйлөшүү стили, расмий иштиктүү стиль, публицистикалык стиль дегенбиз. Расмий иштиктүү стиль экиге бөлүнөт. Расмий иш кагаздары жана иштиктүү иш кагаздары. Расмий иш кагаздары өкмөт тарабынан кабыл алынган иш кагаздары, же болбосо документтер, жарлык, токтом, отчет, программа, мыйзам, устав, резолюция жана башкалар. Ал эми иштиктүү иш кагаздары күнүмдүк турмушта адамдар арасында колдонулуучу иш кагаздары. Булар арыз, справка, билдирүү, чакыруу, тилкат, ишеним кат, келишим, мүнөздөмө, өмүр баян, таржымал жана башкалар. Иштиктүү иш кагаздарын кайталап жатканыбыздын себеби бүгүнкү сабакта биз бул иштиктүү иш кагаздарынын кээ бир түрлөрүнүн кандай жазыларын жана эмне үчүн керектигин үйрөнөбүз. Иштиктүү иш кагаздары ички иш кагаздары жана тышкы иш кагаздары болуп экиге бөлүнөт. Тышкы иш кагаздары уюм жана мекемелер ортосунда же алар менен жеке адамдардын ортосунда түрдүү мамилелерди тейлөө үчүн колдонулуучу иш кагаздары. Мындай иш кагаздарына ишеним кат, кызмат каттары, иш сапар күбөлүгү, келишим жана башка иш кагаздары кирет. Ал эми ички иш кагаздары белгилүү бир уюмдун ичинде же жеке адамдардын арасында гана пайдаланылат. Мындай иш кагаздарга арыз, түшүнүк кат, тилкат, буйрук, өмүр баян, таржымал, мүнөздөмө, өздүк баракча жана башкалар кирет. Балдар, иштиктүү иш кагаздары кандай болуп жазылыш керек деген суроо пайда болгондур. Анда эмесе иштиктүү иш кагаздарын жазганда кандай талаптар коюларына көңүл бургула. Биринчиден, иштиктүү иш кагаздарын жазганда сезимди билдирген сөздөр, өтмө маанидеги сөздөр такыр колдонулбайт. Экинчиден, иштиктүү иш кагаздары кыска, так жазылат. Үчүнчүдөн, иштиктүү иш кагаздарында сөзсүз түрдө датасы жана ким тарабынан жазылганы такталып жазылат. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз болгон өмүр баянга токтололу. Өмүр баян бир адамдын өзү жөнүндө же болбосо өзүнүн өмүр баяны жөнүндө жазылган текст. Өмүр баян жумушка жаңы киргенде, окууга тапшырганда өз колу же компьютер менен терилип жазылат. Көрсөтүлгөн негизги маалыматтар биринчи жак аркылуу берилет. Башкача айтканда, мен туулгам, окугам, иштегем, же болбосо иштеп жатам деген сөздөр менен берилет. Өмүр баян бирдей гана жазылбастан эркин формада текст түрүндө жазылат. Дагы бир көңүл бурулуучу нерсе, өмүр баянда берилген бардык маалыматтар хронологиялык тартипте берилиши зарыл. Өмүр баяндын дагы бир формасы бул таржымал. Таржымалды дагы бир башкача өмүр баяндын кичи подстили катары карашат. Бирок бир айырмасы, өмүр баян биринчи жактан баяндалса, ал эми таржымал
үчүнчү жактан кыскача толук эмес сүйлөмдөр менен берилет. Иштиктүү иш кагаздарына кирген өмүр баян жана таржымалды туура жазууга үйрөнүү үчүн биз бүгүн белгилүү кинорежиссер Руслан Акун жөнүндө маалыматтарды карайбыз. Бул жерде бизге тааныш эмес кээ бир сөздөр да кездешет. Көңүл бургула. Учкай. Кыска, кыскача. Ата-энеси, туугандары жөнүндө учкай маалымат берди. БАО. Кыскартылган сөз бул. Борбордук Азиядагы Америка университети. Адистиги. Кесиби. Тасма. Көркөм тасма. Жубайы. Аялы. Анда барыбыз чогуу текстти окуйлу. Руслан Акун 1984 жылы 30 ноябрда Фрунзе шаарында туулган. 8 классынан сценарий жазып, кагазга сүрөт тартып, анимация жазганга аракет кыла баштаган. 2002 жылы Нарын шаарындагы Макен Сыдыков атындагы орто мектебин бүтүргөн. Борбордук Азиядагы Америка университетинин массалык байланыштар факультетинде окуган. 2009 жылы жогорку окуу жайын бүтүргөн соң кинематографияны өнүктүрүү фонду тарабынан уюштурулган кинематограф курстарын окуган. Ошол эле жылы алгачкы документалдуу тасмаларын тартып баштаган. 2011 жылы Бишкек «Мен сени сүйөм» тасмасын тарткан. 2012 жылы Америка Кошмо Штатында жаңы тасма тартып жатканын билдирген. Кийинки 2013 жылдын башында «Салам, Нью-Йорк» аттуу романтикалык комедиясы жарыкка чыккан. 2014 жылы Түштүк Калифорния университетинин алдындагы кино мектепке тапшырган. Ушул жылдын аягында Руслан Акундун «Сүйүктүүмдүн каарманы» тасмасы чыккан. 2017 жылы 9 февралда «Апамды издеп» көркөм тасмасынын бет ачары болуп өткөн. 2018 жылы «Көк бөрү» тасмасы тартылган. Азыр жубайы менен Америка Кошмо Штатында жашап эмгектенишүүдө. Балдар, азыр ушул текст боюнча суроолорго жооп берип, эмнени түшүнгөнүбүздү текшерели. Руслан Акун кайсы окуу жайларында, кайсы адистик боюнча окуган? Ооба, туура. Борбордук Азиядагы Америка университетинде, Түштүк Калифорния университетинин алдындагы кино мектепте кинорежиссердук адистиги боюнча окуган. Жаш кинорежиссердун алгачкы тасмасы кандай деп аталат? Алгачкы көркөм тасмасы «Бишкек, мен сени сүйөм» деп аталат. Силер Руслан Акундун кайсы фильмдерин билесиңер? Белгилүү фильмдери «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издеп», «Апамды издеп 2», «Көк бөрү». Суроолорго туура жооп бердик, балдар. Анда биз окуган текст боюнча маалыматтарды дагы бир жолу бышыктоо үчүн кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бул тапшырмада берилген сүйлөмдөрдүн туура же туура эмес экенин белгилейсиңер. Анда баштадык. Биринчи сүйлөм. Кинорежиссер
Нарын шаарында туулган. Экинчи маалымат. Мектепти 2002-жылы бүтүргөн. Үчүнчү маалымат. Азыр Бишкекте эмгектенүүдө. Белгиледиңерби окуучулар? Анда текшергиле. Ооба, биринчи сүйлөм ката. Кинорежиссер Нарын шаарында эмес, Бишкек шаарында туулган. Экинчи сүйлөм туура. Мектепти 2002-жылы бүтүргөн. Үчүнчү сүйлөмдө ката. Анткени Руслан Акун азыр Америка Кошмо Штатында эмгектенүүдө. Анда эмесе өмүр баян жазууга үйрөнөбүз. Өмүр баян жазганда кайсы маалыматтарды жазышыбыз керек? Жакшылап көңүл бургула. Ар бир адам өзүнүн өмүр баянын жазып жатканда өзүнүн атын, фамилиясын, атасынын атын жазат. Андан кийин туулган жылы, күнү, айы, ошондой эле кайсы жерде туулганын жазат. Үчүнчү, ата-энеси, туугандары жөнүндө учкай маалымат берет. Андан кийин билими жана адистиги жөнүндө жазат. Иштеген иштери, кайсы иштерде иштегендиги жөнүндө, акыркы эмгектенген жери, ал жактагы иштеген кызматы жана сыйлыктары жөнүндө жазат. Коомдук иштерге катышкандыгы жөнүндө маалымат берет. Үй бүлөлүк абалы, ошондой эле үй бүлөсү, үйүнүн дареги жөнүндө маалымат берет. Эң аягында датасын, колун коюп, аты жөнүн белгилейт. Руслан Акун жөнүндө окуган текстке таянып, биз азыр Руслан Акундун өмүр баянын жазабыз. Өмүр баян. Мен, Руслан Акун, 1984-жылы 30 ноябрда Фрунзе шаарында туулгам. 2002-жылы Нарын шаарындагы Макен Сыдыков атындагы орто мектебин бүтүргөнмүн. 2009-жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин массалык байланыштар факультетинде окуп бүттүм. Ушул эле жылы кинематографияны өнүктүрүү фонду тарабынан уюштурулган кинематограф курстарын окуганмын. 2011-жылы Бишкек «Мен сени сүйөм» тасмам. 2013-жылдын башында «Салам Нью-Йорк» аттуу романтикалык комедиям жарыкка чыкты. 2014-жылы Түштүк Калифорния университетинин алдындагы кино мектепке тапшырып, ошол жылдын аягында «Сүйүктүүмдүн каарманы» тасмам жарыкка чыкты. 2017-жылы 9 февралда «Апамды издеп» көркөм фильминдин премьерасынын бет ачары болду. 2018-жылы «Көк бөрү» тартылды. Азыр жубайым менен Америка Кошмо Штатында жашап, эмгектенип жатабыз. Балдар, анда эмесе өзүбүздүн өмүр баяныбызды жазалы. Ал үчүн дептериңерди ачып, калем сабыңарды алып, өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жаза баштагыла. Мен фамилияңарды, атыңарды жана атаңардын атын жазасыңар. Бул түшүндүрмө мүчө болгондугу үчүн эки жагынан үтүр менен белгилейсиңер. Туулган жылыңарды жазгыла.
Мисалы 1990 жылы туылған күнүңөрдү жазгыла. Мисалы 2 мартта. Кайсы шаарда же айылда төрөлгөнүңөрдү жазасыңар. Мисалы Бишкек шаарында же болбосо Акмуз айылында туылгам. Экинчи сүйлөмдү жазабыз. Атам, атаңардын фамилиясын, атын жазасыңар. Апам, апаңардын фамилиясын, атын жазасыңар. Мен кайсы жылы мектепке келген жылыңарды жазгыла. Же болбосо мисалы 1984 жылы же 94 жылы. Бишкек шаарындагы же болбосо кайсы айылда жашасаңар, өзүңөрдүн айылыңарды жазасыңар. Айылындагы. Мектебиңердин аталышын жазгыла. Мисалга Алыкул Осмонов атындагы же Иван Васильевич Панфилов атындагы номер, мектебиңердин номери болсо жазасыңар. Мисалы номер 6 мектептин же номер 1 мектептин 1 классына кирип, азыр 11 класста окуп жатам. Бул жылдар аралыгында 1 же 5 грамотага ээ болдум. Жашаган жеримдин дареги кайсы шаар? Мисалы Бишкек шаары же Ош шаары. Айыл болсо айылыңардын аталышын жазгыла. Көчөнүн аталышы Бөкөнбаев көчөсү, Москва көчөсү. Жашаган көчөңөрдү жазгыла. Номер, үйүңөрдүн номери. Номер 14 үй же номер 20 үй. Эң аягында датаны жана колуңарды койгула. Эми балдар, таржымал жазганга үйрөнөбүз. Таржымал өмүр баяндан бир аз айырмаланып турат. Таржымалды жазганда биз 2 тилке кылып жазабыз. Биринчи тилкеге төмөнкү маалыматтарды жазышыбыз керек. Аты, жөнү, туылган жылы, күнү, айы, туылган жери, билими, адистиги, сыйлыктары, тил билүүсү, компьютердик сабаты, үй бүлөлүк абалы, кызыгуулары, дареги. Балдар, биз силер менен таржымалда кандай маалыматтар берилиш керегин үйрөндүк. Азыр болсо Руслан Акундун таржымалын окуп, өз алдыңарча таржымал кандай формада жазылыш керек экендигини жана таржымалдагы сүйлөмдөрдүн жазылыш эрежелерине көңүл бургула. Балдар, Руслан Акундун таржымалы менен тааныштыңарбы? Анда дептериңерди ачып, калем сабыңарды алып, экрандагы таяныч боюнча өзүңөрдүн таржымалыңарды жазгыла.
Балдар, биз бүгүн өмүр баян жана таржымал жазганды үйрөндүк. Азыр силер өзүңөр жазган өмүр баяныңарды, таржымалыңарды оңдоп, түздөп, мугалимгерге жөнөткүлө. Андан кийин мугалимгердин сунуштары боюнча дагы бир жолу көз жүгүртүп карап, оңдоп, портфолиоңарга салып койсоңор болот. Бүгүн сабакта эмнелерге үйрөндүк? Иштиктүү иш кагаздары, анын ичинен өмүр баян, таржымал тууралуу алган билимибизди бышыктадык. Тексттен негизги керектүү маалыматты бөлүп алганды, ал маалыматты колдонуп өмүр баян, таржымалды түзүүгө, өзүбүздүн өмүр баяныбызды, таржымалыбызды туура жазууга үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабак ушу менен аяктады. Саламатта болгула.